Assalamu alaikum, урматтуу Рустам Хаматов каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Туугандар, баарыңыздар жакшылап угуңуздар. Иш кылыткан болсоңуздар анда берилип, маани берип көрүңүздөр. Бул видео ошо Москвадагы эмгектенип жүргөн өзүнүн мекендештери үчүн. Кыргызстанда көрүп жатсаңыздар, четте көрүп жатсаңыздар, ушу видеону болушунча Москвадагы өзүңүздөрдүн туугандарыңыздарга, досторго баарына бөлүшүп коңуздар. Аябай сонун жакшы жаңылык десем болот. Москва шаарында мына муфтияттын колдоосу менен бул жерде медресе бар. Ошол медреседе Раматылык Чубак устаздын ушундай курстары ачылды. Келип билим алсаңыздар болот. Азыр ошол боюнча агайдан дагы сурамжылоо кылабыз. Сиздерге толук маалымат беребиз буюрса, кайсы күндөрү сабак болот, кандай. Бул жерде эң өзгөчө туугандар бүт шарттары бар экен. Метрого жакын, айымдар өзүнчө окуйт, мырзалар өзүнчө окуйт. Анда биз менен чогуу болуңуздар туугандар. Лайк басып, катталып болсо катталып, видеону болушунча бөлүшүп коңуздар туугандар. Анда басыңыздар. Мына ушул сонун окуу жай экен. Ассаламу алейкум. Ясынагай кандайсыз, жакшысызбы? Жакшыбы? Өзүңүздөр. Мекендештер менен кичине саламдашып, өзүңүз кичине маалымат берсеңиз бул жер боюнча. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бул ушул өзүңүздөргө маалым болгондой эле метро Пролетарскаяда жайгашкан Московский муфтияттын ичинде. Бул жерде ошол Чубак ажы устазыбыздын атына окуу курстары ачылды. Буюрса, бул будный күндөрү 3 смендин негизинде курулуп жатат. Эртең мененки, абеттенки жана кечки смендер менен. Ошол эртең мененки смен 9-дан 1ге чейин, абеттенки смен болсо бул 2-ден кечки 6-га чейин. Кечки сменибиз 7-ден 10-га чейин. Мындай айтканда, выходной жок экен да бул жерде. Агайлар постоянно ушерде болот. Калган убакытта кимде убакыт болгон болсо, келип алса болот. Анан кээ-бирлери бар да 2 күн иште 2 күн дем алгандар бар. Алар деле келип билим ала берсе болот, 2 күн болсо дагы. Биздин эшигибиз мындай түртүү жок. Ачыгыбыз, эшигибиз ачык. Анан жанагындай боюнча да айта кетейин. Москвада мисалы талак маселеси боюнча, мындай нике окутуу, дем салдыруу, ошолор боюнча дагы ушул жерге келсе болот адреске. Ал маселелер боюнча атайын Кыргызстандан азыр адистер келди буюрса, ошол эле сабактарды ошол инсандар берет. Ушул жерде буюрса, ушул жерлерге кайрылган болсо, ошол устаздарыбыз караштырып берет. Аябай сонун. Агайлар эжекелер жетиштүү элеби? Агайлар эжекелер жетиштүү. Иншалла бардыгы диплом ээлери менен, ушул адис менен Кыргызстандан дагы чакырылып, ушул жерге коюлуп жатат. Мына урматтуу мекендештер, буюрса, бүгүн биз дагы өзүбүз келдик. Бүгүндөн баштап Аллах таалам насип кылган болсо, биз дагы бул жерде билим алабыз иншалла. Чогуу силер дагы келиңиздер. Бул жерде ар дайым ушундай жардамалап турабыз, видео тартып турабыз, жакшы иштер кылып турабыз ага, Кудай кааласа агайлар менен кеңешип, сөзсүз түрдө баарыңыздар келиңиздер, баарыңыздар күтөбүз туугандар, номерлерге кайрылыңыздар, айымдар, мырзалар баарыңыздар күтөбүз иншалла. Агай, кошумча маалыматыңыз барбы? Бул жагы ошол акча жагынан боло турган болсо, айына 2000 рубльдан. Взнос десек да болот, ошондо эле, башка маалымат жок. Мынакей туугандар, видеого лайк басып, жакшы сөздөр жазып, группа менен бардык каналдарга бөлүшүп коңуздар. Ассаламу алейкум баарыңыздар. Москва шаарында муфтияттын колдоосу менен Раматылык Чубак устаздын окуу курстары ачылды. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Мына ушул видеону көрүп жаткан болсоңуздар, болушунча башка группалар менен, туугандар менен, достор менен бөлүшүп коңуздар. Кудай буйруса, Москва шаарында метро Пролетарский метросунда окуу курстары ачылды. Раматылык Чубак устаздын атында. Туугандар, бул жерде графиктери безвыходной. Атайын Кыргызстандан устаздар келди. 1-нчи күндөн 5-нчи күнгө чейин сабактар болот. Ким кайсыл күнү бош болгон болсо, келип билим алыңыздар туугандар. Илим алыш билесиздер, баарыңыздар. Бул фарыз туугандар, билим алышыбыз керек. Мына өзүбүз дагы ушул жерде кызмат кылып, өзүбүз дагы ушул жерде илим алабыз туугандар. Баарыңыздар чакырабыз, айымдар, мырзалар, баарыңыздар келиңиздер. Толугураак маалымат ала турган болсоңуздар, төмөнкү нөмүргө кайрылыңыздар. Суббота, воскресенье күндөрү туугандар 7-ден кийин дагы келип билим алсаңыздар болот туугандар. Мураскор пайгамбардын эли үчүн алым күйөт, алымдар, ыйлап сурайт Алладан, адамдар, кайтысынчы жамандан, алымдар, туба тилейт Алладан, жамандар, болбосунчу аламда.